Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин отурумунда Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Талкуу учурунда депутат Жылдыз Садырбаева элдик дарыгерлик жүргүзүү үчүн лицензия берүү жагдайындагы маселесине токтолуп, мыйзам долбоорундагы диплом же сертификат менен деген бөлүгүн тактоо сунушун берди. Кто выдает сертификат целителя? Как может человек, получив просто сертификат целителя, проводить врачебную практику? Биз народная медицина или жана бакчылар иштейбиз деп аткандар боюнча азыр лицензия алыш керек жолун алар менен иштеп атабыз. Эгер аларда өзлөрүнүн окуп келген боюнча дипломдору болсо, андан кийин сертификаттары болсо, ошондо гана аларга мүмкүнчүлүк берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы демилгеленген мыйзам долбоорун саламаттыкты сактоо министринин орун басары Улан Сыдыков тааныштырды. Ал белгилегенде саламаттык сактоо тармагындагы Кыргыз Республикасынын 22 мыйзамына талдоо жана баа берүү жүргүзүлдү. Анын негизинде Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамынын жаңы редакциясына өзгөртүүлөр киргизилип жатканын айтты. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрүнүн аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Долбоору тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндөгү маселени биринчи окууда кароо сунушталат. Ошондой эле комитет өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек арага чектеш аймактардагы мамлекеттик программанын аткарылышы тууралуу маалымат укту. Бул багытта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баяндама жасады. Ал белгилегендей социалдык жактан колдоо максатында Баткен жана Лейлек районундагы 76 айыл өзгөчө статустагы аймактардын тизмесине киргизилип, анда жашаган жашоочулардын социалдык төлөмдөрүнө 20%дан кошумча чегерүү болгон. Аны менен катар окуяда жабыркаган жарандардын турак жайы да толугу менен курулуп пайдаланууга берилгенин кошумчалады. Мурда күнү деле биздин урматтуу өкмөт башчы дагы барып, акыркы тамдарды, курулган тамдарды да берип келди. Бул жерде бизде маалыматтар негизинен баягы чек араны бекемдөө боюнча жана куралдуу күчтөрүбүзгө бир аларды бекемдөө боюнча мага жазылып бериптир, бирок мен оюмча аны сиздерге мындай эле бир таратып берсек. Талкууда депутат Гүлкан Молдобекова Казакстан Республикасы менен чектеш жайгашкан Талас районундагы Покровка айылы бир топ жылдардан бери чек арадагы айыл статусуна кошулбай жатканы боюнча маселени айтты. Депутат Миргүл Темирбаева өзгөчө статуска ээ болгон айылдарда билим берүү тармагында аткарылып жаткан иштерди да тактады. Биз ошондо комитеттин чечимин да чыгарып өкмөткө жолдогонбуз. Азыр карасам жөтө көрө албай атам, ошону эмне үчүн кирбей калып атат? Жалпы мамлекетибизде көйгөй көп, бирок ал жерде коопсуздук маселеси жок. Мындан сырткары комитет Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Гареев атындагы ботаникалык багы, илим изилдөө институтун сактоо жана өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө токтомунун аткарылышы тууралууда маалымат укту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов быйыл жазда президент аталган бакка барып чечим кабыл алынганын, бак илимий институт катары калып каражаттар бөлүнүп берилгенин, учурда курулуш иштери биринчи секцияда башталып жатканын айтты. Бул ботаникалык бак өзү илимий институт катары калат дагы, анан атайын кандайдыр бир каражаттар бөлүнүп берилди. Азыркы учурда курулуш оңдоо иштери бир секцияда башталды. Массалык маалымат каражаттарын көрүңүз. Күнүгө ар бир күн сайын ботаникада эмне болуп атат? Өрттөнүп атат, зордуктоо болуп атат. Эмнен себебинен? Ошонун баардыгы протоколдо татнакол камтылган. Эмгиче ошол жерге кичинекей пункт кылып туруп, ички иштер министрлигинин бир эле формачан адамды коюп койсоңуздар, канча деген адамдын өлүмүнөн сактап калат элеңиздер. Ошондой эле комитетте Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган жарандарга социалдык төлөмдөр боюнча инвентаризациялоону жүргүзүү жөнүндө токтомунун аткарылышы тууралуу маалымат угулду. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абди, Билал уулу, Регион, Бишкек. Жок, рахмат.